Багымдатка тура албай калгандан кийин күн толук чыкканда окуса болот деген туурабы. Эгерде багымдат каза болуп калса, 15 мүнөттөн кийин күн чыккандан кийин окуй берсеңиз болот. Ошого чейин биринчиден харам, макруh убакыты чыгып кетсин да. Күн чыгып атканда намаз окуу арам болуп калат. Чак түштө күн батып аткан учурлардачы. Сүннөт окулунат. Эки рекет сүннөттүн казасы окулунат, андан кийин эки рекет фарыздын казасы окулунат. Жамаат менен каза болуп калса, жамаат менен окулунат. Бул да түшкө чейин. Эгер түшкө чейин да үлгүрбөй калган болсо, уктап калып турса эле пешим. Анда эми аны пешинден кийин только фарыздын казасы окулат, сүннөт окулбайт. Багымдаттын сүннөтү өтө көңүл бура турган сүннөт бул. Бул суннати муаккада биздеги Ханафи мазхабтагы өтө бекем ушундай сүннөт. Кээ бир аалымдар важиптигине фатва берген. Пайгамбарыбыз сафарда, хадар сафарда да үйүндө да таштаган эмес эч качан. Албетте, эгерде сиз үйдөн окуп келе турган болсоңуз, мешитке келип мешиттин акысын окубайсыз. Мешитке келсеңиз сүннөт окуп анан кийин келип атсаңыз, эгерде фарыз окулуп аткан болсо, о сыртта эле сүннөт окуп кире калыңыз. Эгерде ушул эки рекет сүннөт окусам, булар салам берип берет деп коркунуч болсо, сүннөттү таштайсыз да киресиз. Болбосо эгерде эми эле баштады да Аллаху акбар десе, биринчи рекетте имам узунураак окуйт, билесиз. Алхамдулилlah. Анда сиз эки рекет окуп алыңыз сырттан, анан кирип келип кошулуңуз. Саламга чейин кошулсаңыз эле болду. Сиз фарызды жамаат менен окуган соогун аласыз. Сүннөт да окуп аласыз. Бирок өзүңүздүн күмөнүңүздө бул тез окуп коет, же бул уже экинчи рекетте окуп атат экен, успет этпей калам дей турган болсоңуз, анда тег эле кошуласыз да, кийин сүннөттүн казасы окулбайт. Сүннөт кайталанбайт.